доллар пара берип жаткан жеринен кармалган транспорт жана жолдор министринин орун басары жана автомобиль суу транспорту жана салмак тыш өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин директору 8-апрелге чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайында камакта болот. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алган. Министрдин орун басары Жеңишбек Ногобаев жана аталган агенттиктин директору Анарбек Бекмуратов 7 февралда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалган. Ногобаев акчаны УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлерине, транспорт жана жолдор министрлигине караштуу автомобиль суу транспорту жана салмак тыш өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин кызматкерлерине карата козголгон кылмыш ишти токтотуу үчүн бергендиги аныкталды, деп айтылат маалыматта. Казакстан Масанчи айылында чыккан чырдан жабыркаган учурда Кыргызстанда ооруканада дарыланып жаткан жарандарын алып кетти. Белгилей кетсек, Казакстандын жаңжал чыккан айылдары Кыргызстандын Токмок шаарына туташ Чуу дарыясынын аркы yüzүндө жайгашкан. Башаламандыктан кийин Кыргызстандын аймагына өткөндөр көбөйгөн. Маалыматка ылайык, коңшу өлкөнүн саламаттык сактоо министринин орун басары келип, бейтаптардын абалы менен таанышкан. Алардын мындан аркы дарылануусу Казакстанда өтмөкчү. Ал эми чек ара кызматынын маалыматына ылайык 1000ден ашык казак жарандары Казакстанга жекшембиде кайра чыгып кете баштаган. 2020-жылдын 7-8 февраль күндөрү Кең Булуң жана Токмок өткөрүү жайларында Казакстандан Кыргызстанга келген жарандар көбөйгөн. 2020-жылдын 9 февралында кайра Кыргызстандан Казакстанды көздөй кайткан жарандар байкалууда, деп айтылат маалыматта. 8 февралга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчи, Сартөбе, Кара Кемир айылдарында башаламандыктан 10 адам каза болуп, ондогон адам жараат алган. Бир топ үйлөр, имараттар өрттөлгөн. Бишкек-Ош унаа жолунун 272-чакырымындагы Чычкан постунда оор жүк ташуучу унаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдирди. Маалыматка караганда, аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу чектөө киргизүү бүгүн 10 февралда эртең мененки саат 7:00 башталды. Токтогул районунун аймагында кардын калыңдыгы 25-30 сантиметрди түзүп, буга байланыштуу Алабел ашуусунда жана Чычкан капчыгайында карды тазалоо иштери жүрүп жатат, деп айтылат маалыматта.